Видео мектепке кирген бардык күүлөрдүн ноталары жана аудиолору интернетке жайгаштырылды. Аларды сиз facebook.com жана Namba KG адрестери боюнча таба аласыздар. Кезектеги үйрөнө турган күүбүз кушабас күүлөрдүн катарына кирген элдик күү сары барпы. Сары барпы күүсүн комузда Ниязалык Токтоолдар тарыхын айтып жетишкен. Балапандарын жылаан жеп койгон сары барпы мындай деп сайлайт дейт. Айда туусам айда жок, айда жылаан жеп коет. Күндө туусам күндө жок, күндө жылаан жеп коет. Мен теңирге не жаздым, мен теңирге не жаздым. Дегенде күнү көп жолугу өзүбүзгө сиңиргенден кийин анын татаалыраак жерлерин биринчи өздөштүрүп алышыбыз керек. Татаалыраак жерге эң кыска ноталар, биз 32-чи нота деп атай турган ноталар ушулар кирет. Аларды так алуу көп эмгекти талап кылат. Мына жердеги дара деген ноталар өтө кыска алынат, бирок ошол убакта аны так жана ыргак менен алууга тийишпиз. Мына ушул жерин жакшылап өздөштүргөндөн кийин бул күүнүн кыйынчылыгы калбайт. Дагы бир эскерте кете турган нерсе күүнүн диапазону өтө чоң. Бул татаал кайрыктарды кайрыш үчүн тилдин техникасын абдан өнүктүрүү керек. Тил абдан тез кыймылдаш керек. Тез өзүнүн алган ордун өзгөртүш керек. Белгилүү болгондой, жогорку добуштарды алыш үчүн биз ооз күнгөйүн кичирейтебиз, ал эми төмөнкү добуштарды алыш үчүн тескерисинче ооз күнгөйүн кеңейтебиз. Демек, тез аранын ичинде кеңейтип кичирейтип туруу керек. Тез аранын ичинде тамакты ачып жапкан көрүш керек. Ошол эле убакытта ошонун бардыгы тең ыргак менен темир комуздун тилин кагуу менен тамактын кыймылы, тилдин кыймылы синхрондуу түрдө кетиш керек. Бул күүнү баштан аяк ойноп өздөштүргөндөн кийин, албетте оригиналга салыштырып, оригинал менен чогуу ойноп көрүү пайдалуу. Ошондой эле өзүбүздүн ойногонубузду жаздырып кайра угуп көрөбүз. Кезектеги үйрөнө турган күүбүз бул куштардын сайраганын туураган кушабас күүлөрдүн бири торгой менен күкүк. Бул күү өзүнүн көркөмдүгү менен ошол эле учурда татаалдыгы менен айырмаланат. Өзүңүздөр угуп тургандай диапазону абдан чоң, ошондой эле ноталардын арасы алыс. Бир топ аралыктарга секирип жасаш керек. Муну өздөштүрүш үчүн албетте абдан көп эмгектениш керек. Дегенде күүнү көп жолу угуп өзүбүзгө сиңирип алуу албетте пайдалуу. Күүнү толугу менен өздөштүрүп ойноп калгандан кийин оригиналга кошулуп ойноо чоң жардам бермекчи. Ошондой эле өзүңүздөрдүн ойногонуңуздарды жаздырып угуп көрүү
Çok fayda alып kelет. Video mektebiga ansambllerdi dagы киргизүүнү еп көрдүк. Себеби ансамблде ойноо музыканттын ыргагынын өсүшүнө, анын музыкалык сезимдеринин байышына жардам берет. Биз азыр ансамблде ойной турган күү бул Сыртбай Бөлөкбай уулунун атактуу Күңөтай деген ыры. Бул күүнү темир конушчулар жактыруу менен дайым күү катары ойноп келишкен.
дегенде дуетти көп жолу кайталап угуп өзүбүзгө сиңиребиз. Анан ар бир партиясын өзүнчө ойноп өздөштүрөбүз. Өздөштүргөндөн соң оригиналга кошулуп, дегенде бир партиясын, андан кийин экинчи партиясын ойноп, кошулуп ойноп машыгабыз. Өзүңүздүн ойногонуңузду жаздырып, угуп көрүү абдан пайдалуу. Дагы бир дуэт бул Адамкалы атабыздын Чабалеке аттуу күүсү. Бул күү дагы Кушабас күүлөрүнүн катарына кирет. Бул күү өзүнүн жаңычылдыгы менен айырмаланган мыкты күүлөрдүн бири. Ошондуктан биз бул күүнү атайын дуэт үчүн иштеп чыкканбыз. Эмесе сиздердин көңүлүңүзгө сунуш кылабыз. Бул күүнү дегенде башка бардык күүлөр сыяктуу эле жашылап, угуп өзүбүзгө сиңиребиз. Андан соң ар бир партиясын өзүнчө ойноп өздөштүрөбүз. Андан кийин оригиналга кошулуп биринчи бир партиясын, андан кийин экинчи партиясын оригинал менен бирге ойноп машыгабыз. Өзүбүздүн ойногонубузду жаздырып угуп көрөбүз.